чек арадагы абал тажик тарап миномет менен аткылай баштады. Бүгүн 12 апрелде мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде курал колдонуу менен чыр-чатак орун алды. Сайкал медициналык клиникасы сизге өзүнүн дарылоо кызматтарын тартуулайт. Бизде терапевт, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, педиатр, лор врачтар жана үй шартында УЗИ ЭКГ текшерүүлөрү, анализдер чыгарылат, капельница коюу, балдарды сүнөткө отургузуу жана башка медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Москва шаары жана Москва облусунда 24 саат бою иштейбиз. Биздин байланыш номерлер 8926 466 7368, 8926 475 2077. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабар башты. Маалыматка караганда саат 21:17 чамасында Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү учурунда чыр-чатак орун алган жерге кошумча күч катары келген Тажикстандын чек арачылары Кыргыз чек арачыларына ок чыгарышкан. Кайрадан ок атышуу орун алып 30 минутага жакын созулган. Кийинки орун алган ок атышууда Кыргыз аскер кызматкери жаракат алган. Андан ары тажик тарап Кыргызстандын Достук айылын миномет менен аткылай баштады. УКМКнын чек ара кызматы тажик кесиптештерин биргелешип кайтарылган чек арада кырдаалдын курчушуна жол бербөөгө жана жергиликтүү жашоочуларды аткылоону токтотууга чакырат. Маалымат булагы Турмуш Кейди сайты.